5 март ак калпак жана улуттук кийимдер күнүнө карата Бишкекте 1 тонна 5 бармак жана 100 метрлик чучук даярдалганы жатат. Мындай рекорддук көлөмдөгү улуттук тамак өлкөнүн тарыхында алгачкы жолу жасалат. Уюштуруучулар билдиргендей, 1 тонна 5 бармак үчүн 5 жылкы, 13 капын керектелери аныкталган. Союш жана башка керектелүүчү азыктар менен демөөрчүлөр камсыздай турган болушуптур. Иш-чаранын демилгечилери жасалып жаткан иштин бардыгы Кыргыздын бул улуттук тамак ашын дүйнөгө таанытып, 1 тонналык 5 бармакты Гиннестин рекорддор китебине киргизүү аракети дешет. Гиннес китебине кириш үчүн албетте талаптар өтө көп экен. Аны азыр мисалы үчүн уже 2 айдан бери чуркап иш кылып атабыз. 5 март понедельник болуп калып, багы элге ыңгайлуу кылып 4 март күнү иш-чара өтө турган болсо, 3 март күнү түштөн кийин мал союлат. Себеби жылкынын эти карарып кетет, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Анан кечинде эт салынса, бир 4 саат эт бышкан болсо, кичине кургатып, 1 саат 2 саат эме кылып алсак, анан туурап башталат. Эртең менен саат 5тен баштап камыр журмай, камыр жаймай башталат. Кыргыздын эң белгилүү тамагын даярдоо үчүн өлкөнүн 7 дубанынын мыкты ашпозчулары чогулат. Камыр жасоого 50ге жакын айым тартылып, 100ге жакын касапчы жылкы союп, эт даярдашат экен. Ал эми Гиннестин рекорддор китебине кирүүчү улуттук тамак нарын 5 бармагынын рецепти боюнча жасалат экен. 24 жаштагы Санжар башка ашпозчу болуп иштегенине 8 жыл болуп калды. Бул убакыт аралыгында ал улуттук тамактарды жасоонун бардык ыкмаларын мыкты өздөштүргөн. Азыркы учурда биз деген 5 бармактын нарын 5 бармагын жасап атабыз. Ошо нарын областын айырмасы деген нарындыкы эти көбүрөөк болот. Анан камырдын кесилиши. Камырдын кесилишин чүйдүкүнө караганда бир аз калыңыраак, жоонураак болот. Анан чүйдүккө деген эти дагы азыраак болот да, бир аз. Негизи Кыргызда деген этке да аябай чоң көңүл бурулган да. Кесилишине. Эң көп 5 бармак даярдоо менен Гиннес китебине кирүү аракеттери башка өлкөлөрдө мындан бир нече жыл мурун эле башталган. Буга чейин Казакстанда Астана шаарынын 17 жылдыгына карата 736 килограмм 5 бармак жасашып рекорд коюшкан. Ага 25 кулинар катышып, баш аягы 800 килограмм эт, 14 кап пияз жана 13 килограммдан ашуун камыр сарпталган. Өзбекстандыктар дагы улуттук тамагы менен Гиннес китебине кирген өлкөлөрдүн катарында. Алар 7360 килограмм пало менен рекорддор китебине катталышкан. Аны жасоо үчүн 1,5 тонна кой эти, 2 тоннага жакын күрүч, 2700 килограмм сабиз жана 220 килограммдан ашуун пияз сарпталган. Палонун басымдуу бөлүгү балдар жана карлар үйлөрүнө таратылып берилген. Уюштуруучулардын айтымында рекорддор китебине катталыш үчүн эле $10,000 төлөө керек. Андан тышкары Лондондон чакырылган Гиннес китебинин өкүлдөрүнүн чыгымдарын дагы Кыргызстан көтөрөт. Учурда тийиштүү сумма чогулбай жаткандыгына байланыштуу бул маселени чечүүнүн башка варианты каралып жатыптыр. Жөн гана гонорары $10,000 экен. Биз запросту жибергенибиз эле $800, андан башка өтө көп расходу бар экен. Ал жактан келиш расходу, жол киреси, тамак ашы, жатаканасынын бир экинчи версиясы болуп атат. Ошол эле биздин Кыргыз мамлекетине багы өтө белгилүү адамдардан 10 адамдын башын бириктирип, комиссия түзүп, ар бир 5 бармактын килограммын ошол видеого тартып, кандай жазалып атат, кандай болгон иш-чараны видеого тартып жөнөтүү дагы жолу бар экен. Биз эки жагын тең азыр карап атабыз. Буга чейин рекорддук 5 бармак Ала Тоо аянтында тартуулана келгени менен буга Бишкек мэриасы тарабынан тыюу салыныптыр. Мындан улам 5 бармак каланын кайсы жеринде таратылат, азырынча чечиле элек. Эске сала кетсек, мындан 2 жыл мурда Кыргызстанда бийиктиги 3 метрге жеткен эң чоң калпак даярдалган. Демелгечилер калпакты Гиннестин китебине киргизүү аракетин жасап, бирок каражаттын жоктугунан улам ал ниет ишке ашпай калган. Кайыр Жайлообекова, Асхат Ибраимов, НТС.